Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам каршы чыгып тыйган адаттардан, туура эмес кадамдардан бирөөнүн ата тегин шылдыңдап, аларды сөгүп, жамандап, аброюна доо кетирүү. Мисалы, баланча деген үй бүлөм бар. Тааныштары, анын теги жок да. Ал болбогон эле уруу. Биз деген мындай кеңпейил урууданбыз, тигилер ичтар уруудан деп өздөрүн өйдө коюп, же болбосо башка бирөөнүн уруусуна, ата тегине доо кетирип, сөз кылып, айыптап, шылдыңдап, кемсинтип, Аллах сактасын. Мындай чыкканда кадыр барлыкын түшүрүп, кемсинтет. Аллах таалам Куранда Худжурат сүрөсүнүн 13-аятында айтат: «Я юханнас инна халакнакум мин закарин ва унса ва жаалнакум шууба ва кабаила литаарафу». О адамдар, биз силерди бир эркектен жана ургачыдан жараттык. Силерди ар кандай уруу, коом кылып жараттык, таанышышыңар үчүн. Силерди Аллахтын алдында эң урматтуу такваңар деген. Көрсөп, уруулардын болушу, ата тектин, булардын баары баягы пикир алмашып, бири-биринен үйрөнүшүп, канчанча атасынан биригет, бири-бири менен туугандыгын билип, адамдын ата тегиң мыкты болгону сага жардам бербейт таква болмойнча. Аллахтын алдында биз таквалык менен гана айырмаланабыз. Муслимде келген хадисте: «Ман батта бихи амалуху ва лам юсри бихи насабу». Кимдин амалы шалак боло турган болсо, анын ата теги мыкты экени анын амалын жакшыртып жибербейт деген хадис бар. Курайш урунан болобу, Бани Хашим болобу, өзү намаз жок болсо, чоң күнөөлөрдө жүрө турган болсо, ал пайгамбарыбыздын ата тегинин үй бүлөсүнүн баласы болобу пайда бербейт. Эгерде өзүндө солих амал болбосо, таквалык болбосо. Пайгамбар алейхиссалату вассалам тыйган иштерден экен. Аларды кемсинтип, мазактап, бул жахилиядан пайгамбар алейхиссалату вассалам келгенде о коомду көргөн ушундай абалды, ушул нерседен тыйган. Дагы бир хадисинде менин үммөтүм 4 нерсени таштабайт деген. Ошонун бири бирөөлөрдүн ата тегин кемсинтип, шылдыңдоо.